Ала Тоо 3 конушунан ушул жаңы салынып жаткан мектеп бала бакчага 200 метр аралыкта толук жашоо шарты менен болгон 9га 11 размериндеги үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Жердин аянты 4 соток, бардык документтери так таза колдо, кызыл китеби, тех паспорту бар туугандар. Тагыраак дарегин айта турган болсок, ушул биз турган көчө Элмирбек Иманалиев көчөсү, ылдый жагы Гагарина көчөсү менен кесилишет. Ошодон эле бир аз өйдө чыгып келсеңиздер, ушул Элмырза деген дүкөндүн жанынан эле Эркин Тоо 24 көчөгө буруласыздар, дагы 15Т дарегине барасыздар туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар көрсөтөлү. 200 метрдей эле киргениңиздерде жолдун сол тарабында жайгашкан ушул толук жашоо шарты бар болгон үй туугандар. Көрдүңүздөр, көчө тарабы бардыгы пескаблок менен тосулган, дарбаза калиткалар орнотулган, көчөлөрү дагы кенен. Эң негизгиси туугандар, бардык документтери так таза колдо, кызыл китеби бар, тех паспорту дагы бар туугандар. Жүрүңүздөр, бир катар үйдүн ичин сиздерге көрсөтөлү. Мынакей, үйдүн астына кирген эле бул тарабында кенен болгон бош орундук, стяжка басылган, астына үстүнө бир аз навес жасап койсоңуздар дагы болот. Анан үйүнүн бул жак жан тарабында дагы бир 2-2,5 метрдей бош орундугу бар. Таза суу да ушул тараптан чыккан, үйүнүн артында дагы 1-1,5 метрдей бош орундугу бар. Азыр үйдүн ичин дагы сиздерге көрсөтөбүз. Бул тарабын бир катар көрсөтүп коелу. Мынакей, бул жерге очокту куруп алып тамакты кылып атат экен, Анан бул жак жагында дагы бош орундугу, сыртка жатканасы дагы ушул тарапта жайгашкан туугандар. Анан ушул жерге дагы сырткы курулуштарды, кошумча курулуштарды курсаңыздар болот. Анан үйдүн топкасы мынакей туугандар. Бул жер топка. Топкасында бир катар көрүп коюңуздар. Мынакей көмүр менен жаксаңыздар болот. Азыркы учурда эми кышкы дөңгөлөктөрдү киргизип коюптур. Бул жер дагы стяжка болгон. Кааласаңыздар ушул жерден дагы сплошной терезе коюп, веранда катары колдонсоңуздар болот экен. Көрдүңүздөр, үйүнүн асты кенен туугандар. Бул жагында бир черешня бак дарагы дагы бар экен. Үйгө келе турган болсок, үйдүн жалпысынан фундаменттери бийик. Көрдүңүздөр, сырты жылууланган. Анан келиңиздер, үйдүн ичине кирели. Үйгө кире турган болсок, бул жер негизинен пут чечме жай экен. 2 канаттуу темир эшиги коюлган. Бул жер кире бериш жай болуп калат экен, көрдүңүздөр, өтө сонун. Бул жагында бир кладовка бөлмөсү, бир детский бөлмө, бир спальный бөлмө, жуунуучу бөлмө, чоң зал, анан бул тарабы болсо кухня болот экен. Ушундай угловой жайгашкан жумшак эмереги менен чай иче турган столу, күнчыгыш тарабынан терезеси коюлган, бул тарабында холодильниги турат. Анан кондиционер дагы ушул тарапка коюлуптур туугандар. Анан бул жак жагында ашкана эмеректери, газ плитасы, раковинасы, суу фильтрлери бардыгы бар. Андан бери бул жак жагы болсо кенен болгон зал бөлмөсү болот экен туугандар. Көрдүңүздөр, жалпысынан үйдүн потолоктору бийик, полдору ламинат полдон, анан пластик терезелери коюлган. Терезелердин сыртына дагы ошол темир решеткалары менен курчалган. Көрдүңүздөр, потолоктору бийик, натяжный потолок болгон, жарашыктуу люстрасы дагы коюлган, обойлору дагы бардыгы жакшы, көзгө жагымдуу болгон обойлор жармаштырылыптыр. Андан бери бул жак жагын көрсөтөлү. Жуунуучу бөлмөсү экен. Бул тарабында ваннасы, аристону, раковинасы, стиральный машинкасы, анан толук түрдө кафель басылган жуунуучу бөлмөгө. Бул тарабы болсо ата-энелер уктоочу бөлмөсү. Бул тарабы деле потолоктору бийик, бул тарабында кийим сала турган шкафтары, анан бул жак жан тарабынан терезеси дагы коюлган. Андан бери бул жак жагы болсо туугандар, балдардын бөлмөсү экен. Көрдүңүздөр, ушундай 2 кишилик жумшак эмереги турат, компьютерный столдары, күнчыгыш тарабынан терезеси коюлган. Өтө сонун. Көрдүңүздөр, келип эле жашасаңыздар болот. Андан бери бул жак жагы эми бир катар көрүп коерүңүздөр. Бул жак жагы кладовка бөлмөсү экен. Ушундай туугандар. Өтө сонун 4 соток жер аянтында жайгашкан ушул 9га 11 размериндеги үй шашылыш түрдө $90,000 кеми бар деп, Агордо 3 конушу Эркин Тоо 24 көчө 15Т дарегине сатууга чыкты туугандар. Эсин номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Жакшы жери ушул жаңы салынып жаткан мектеп, бала бакча, поликлиника жакын жайгашкан. 200 метр аралыкта экен, жөө бир 5 мүнөттө эле жетсеңиздер болот.